Bu nemesi 1 kilometrede ona расстояние. Аралык. Дистанция азыр бардык иш шуклат да. Азыр мына көрүп атасыз, обедке кетти. Обедти алып келемин. Кыздарды алып барамын, алып түшөмүн. Немеде химикат себишет. Суу коёт кечеси күндүзү. Акмал Уламов 2 гектар аянттагы багынан алма жыйнап жатат. Мында 600 түптөн ашык алмасы бар. Багбан өткөн жылы 24 тонна түшүм алса, быйыл андан көп терүүнү болжоп турат. Жаштыгыдан өзүм көчөттөн баштап эккенмин, кыганмын. Караганмын да немесине. Обрезка астыга неме эккенмин. Батыраак чоңоюш үчүн кара эгин эккенмин. Пияз, помидор. Шонтуп деме кылабыз да, караганбыз. Кыйынчылыгы күчтүү буну. Ыстык суугу бар. Кышта малдан айдайсыз. Мал көп кирет, мал кой малдар дегендей. Эмеси көп. Алма териштерине атайын жумушчулар тартылган. Мында көп аянттагы алманы аз убакытта терип бүтүш үчүн көп кол керектелет. Азыр Айнур эже баштаган бул жерде бир топ кыз келиндер алма терип иштеп жатышат экен. Айнур эже, кандай териш керек? Четинен эле тере беребизби? Жок, бул алманы пышканынын анан чоңуну биринчи теримде терип бүтөбүз, иншалла. Анан кийинги биз биринчи теримди бүткүчөр, экинчисиге кийингилери даяр болуп калат. Көгү, майдалары чоңоюп калат да эми, кичинекейлери. Бул жерде канча аял бар? Азыркы күндө биз бир жумадан ашып калды, 15 аял иштейбиз. Ушул жумуш менен алектенебиз. Саар менен келип, кечинде кетебиз. 2 мал тамагы бар. Барып келүүбүздү уноого да машина дагы жалдап койгон. Аябай немеси жакшы. Бизге үйдө бардыгыбыз үй кожокейлерибиз, үйдө отуруп, кичине үйгө жардам, балдарыбыздын окууларыга жардамдап ушул жумуш менен алектенебиз. Ооба. Бир күнүгө 1300дөн каражат алабыз. Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында элдин басымдуу бөлүгү багбанчылык менен алектенет. 3000 гектарга жакын аянтта мөмөлүү бак өстүрүлөт. 60 фурага чейин гиляс экспорттолот. Казакстан, Россия, ал жагы Кытай, бул жагы Аравияга чейин жеткиргендер болуп жатат балдардан. Азыркы андан кийинки этапта шабдалы башталат. Багалма, силива деген кайналы кара өрүктөр. Андан кийин мына күз келди, сентябрь келди, бизде алма жыйноо, основной басым алмага өтөт. Брокерлер элден, дыйкандардан чогултуп алып, складтарга жыйнашат. Складтардан анан келген кардаларга өздөрүнүн товарларын, жыйналган айыл өкмөттүн аймагынан жыйналган товарларды ушу көргөзүп, келишим баада чет өлкөлөргө жеткиришет. Былтыр район аймагында 12.000 тонна алма жыйналган. Быйыл алма эрте бышып, баасы да жогору. Ойдогудай багбандардын мээнети акталууда. Негизинен жылына 9.000 тоннанын айналасында болот да. Былтыр ошол жакшы болуп, кичине арзан болгон. Быйыл ошол өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе кымбат. Бүгүнкү күндө кызыл алманы 30 сомдон 45 сомго чейин алынып атат, сортуна жараша. Ал эми семереңки деген алмабыз 30-32 сомдон. Былтыр ошолор 10 сом, 15 сом болуп, тип топтаган былтыр 2,5-3 сом болсо, быйыл 6-6,5 сомдон астына түшкөндөрдү алышып атат. Кадамжай районунда 1204 гектар аянтта гиляс, 1365 гектарда алма жана 2030 гектарда өрүк өстүрүлөт. Мындан сырткары шабдалы, кара өрүк, малина, жүзүм бар. Жылына 9600 тонна мөмө жемиш жыйналып, 4000 тоннага жакыны чет өлкөгө экспорттолот. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.